Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен Элтерде Билерман Ордо жазгы сериялар 5-тур. Биз бүгүнкү көрсөтүүнү ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Калича Сасиева жетектеген команда биздин студиябызга келген. Мына ушул команда бүгүн сиздерге каршы ойнойт. Команданы Ордого чакырууну баштаймын. Демек, бүгүнкү оюнда Таңнура Көчкөнбай кызы команданын жаңы мүчөсү, тарыхчы. Кийинки катышуучубуз Эркайым Сапарбекова, кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Айдай Мухамеджан кызы команданын 3-катышуучусу, кыргыз тили адабият сабагынын мугалим. Нурбүбү Курстанбек кызы команданын жаңы мүчөсү, кыргыз тили адабият сабагынын мугалими. Капар Момуналиев командадагы жападан жалгыз мырза жана команданын капитаны Калича Сасиева. Юрист, команданын жетекчиси. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзөт. Дээрлик команданын басымдуу бөлүгү кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалимдери болот. Бир тарыхчыбыз бар экен, жана бир юристибиз бар экен. Дагы бир жолу кош келипсиздер, урматтуу команда. Каличайым, маанайыңыздар жакшыбы? Сиздер мына акыркы жолу күзгү серияда ойногонсуздар да. Тилекке каршы команда жеңилип калган. Кышкы серияга команда келген жок. Команда себеби туруктуу болуш үчүн команда бир аз тыныгып алган өзүнө. Бүгүн болсо аябай энергияны топтоп команда келгенин көрүп турабыз. Каличайым, команда оюнга даярбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, урматтуу көрөрмандар. Биздин команда оюнга даяр. Биз команданын курамында айрым мүчөлөр чет мамлекетке кетишип, окууларын башка жумушка которулуп, командабыз толук болбой, көптөн бери студияга да келбей, ойнобой калдык, бир аз тыныгып алып. Буюрса, командабыз толук, маанайыбыз жакшы, оюнга даярбыз. Командага ийгилик каалайбыз анда. Демек, бул команда бүгүн Премьер-лигага кайрадан ат салышат. Премьер-лигага чыгып кетсе эң жакшы болот деп ойлойбуз. Команданын жаңы мүчөлөрү менен оюн жүрүшүнө таанышабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда биздин оюн башталды. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биздин экрандагы даректерге бир назар салыңыздар жана жазып алыңыздар. Инстаграмдагы расмий баракчабыз Береман Астың кызыча Ордо. Биздин өнөктөштөр адаттагы эле Барбол, адал, таттуу, дайыма жаңы гана сиздерге ийгиликтерди каалайт. Жана Таев костюмс дүкөнү сиздерге, телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Мырзалар үчүн саркеч костюмдар ушул дүкөндө. Команда, караңыздар, эсеп 0-0. Биз болсо оюнду баштадык. Биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Дээрлик команданын 4 мүчөсү тең тилчилер. Бул аябай жакшы салмын кошот деп ойлоймун. Оюн жүрүшүнө Куттубек уулу Марс Өзгөн районунан сиздерге каршы экранга көңүл буруңуздар. Сиздер көрүп турган сүрөттөгү бул Лондондун көчөлөрүндөгү кадимки тосмолор. Бул тосмолорду Лондондун көчөлөрүнөн айрыкча мындай эски тосмо экенин дагы байкасак болот. Эски тосмолорду караңыздар. Жакшылап назар салып көрсөңүздөр, бул жерде тосмолордун темир түтүкчөлөрү кызыктай ийилген формада болуп турганын көрөбүз. Эми сиздерге суроо. Бул ийилген, кыйшык болгон элементтер эмне үчүн мындай болуп калган, же бул тосмолор негизи кайсы жактан пайда болгон? Минута кетти. Эми бар. Мөлөтүнөн мурда жооп бар. Ким жооп берет? Айдай жооп берет. Айдай Мухамеджан кызы. Урматтуу алып баруучу, биздин жообуз бул согуштан кийин жанагы жаракат алган аскерлерди ташуучу замбар деп коет кыргызча. Ошолордон алып келинген тосмолор. Кайсы согуш? Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки. Эсеп 1-0.
Экинчи дүйнөлүк согушта калып калган жарадар аскерлерди же каза болгон аскерлерди мына ушундай замбарларда ташыганда көрүп турабыз, ошолордун басымдуу бөлүгү калып кеткен жана муну бүгүнкү күндө Лондондун көчөлөрүндө кадимкидей эле мондай тосмо катары иштетет экен. Команда өзүнүн упайына бир упай ачты жана 1 минут аны үнөмдөп калды. Каалаган учурда команда жеңилеби, жеңилбейби муну пайдаланса болот. Оюнубуз улантылат, экинчи раунд. Токтош Абукеев сиздерге каршы суроо берет. Ош шаарынын тургуну, режиссер, сценарист, балдар жомокчусу катардагы бул агайды биз тааныйбыз. Видео суроо жөнөткөн. Экранга назар салабыз, Урматтуу билармандар. Биздин кыргыз эл сыймыктанган чоң гениальный аткаруучу, обончу Ырысбай Абдыкадыровдун обон чыгаргандан башка дагы өтө көп, өтө кызыктуу, өтө чоң философиялык ойлору бар. Ошол кишинин бир жоругун айтайын. Ошону эмне кылды экен, ошону бир жооп берип койсоңор. Бир жолу Ырысбай ака ал убакта афишалар болгон эмес. Бүт бардык жазуулар, кинонун афишасы, концерттердин афишасы, бардыгы же лозунгдар, КПССке даңк дегендер. Ошону колдо жазышкан, художниктер жазышкан да. Анан Ырысбай ака өзгөн театрында ошондой художник болуп иштеген экен. Ал киши ошондо бир 17, 16, 18 тегерегиндеги жашы, анан директор келип айтыптыр. Мындай бир чоң планшетти алып келиптир дагы. Мынага кулактандыруу деп жазып койчу, кулактандыруу деп. Баягы жаңылыктарды, буйруктарды ошол жерден утур илип коелу, ошол жерден эл окуп турсун дептир. Болуптур да, Ырысбай ака алып чыгып кетиптир. Анан бир маалда баягы бүтүрүп алып келиптир. Мына жазып келдим агай дептир. Анан баягы эмени караптыр да, карап туруп, бул эмне кылганың дептир. Кулактандыруу деп жаздыңыз го дептир. Сен эмне кылып койдуң муну? Сүрөтүн тартып койсуң го? Десе, окуң да жазууну дептир. Сүрөттү да окуң деп. Анан баягы киши карап туруп, директор аябай күлүптүр да. Аябай күлүп туруп, анан кийин ушул тарыхта калып калган нерсе, бул Ырысбай аканын гениальный, ал киши чоң художник болгон, гудул болгон, философ болгон. Ошондой эмне деп жазып койгон. Ошону биле аласыңар, ошону жооп берсеңиздер. Кетти убакыт. Ошол эле Кулактын сүрөтүн тартып. Бизде өз негиз жооп бар, Талант мырза. Даяр жооп бар. Ким жооп берет? Капар мырза жооп берет. Капар. Урматтуу алып баруучу, бул жерге баягы иллюстрациялап идеяны берген. Бул жерде кулактандыруу дегенде бөлсөк, 3 сүрөт келип чыгат. Бирөө адамдын угуу кулагы, экинчиси биздин нам бышыруучу дандыр, анан үчүнчүсү уу, ят. Ошол үчүн берген. Бул сиздин жооңуз, Ооба. Жооп кабыл алынат. Бул идея сизге каяктан келди? Эмне үчүн минтип жазган же минтип тарткан деп ойлойсуз? Бул мен эгер неме кылсам, Ал сүрөттү тартканбы же айтып бергенби Ырысбай Абдыкадыров? сүрөт дейм, бул жерде тарткан деди го, тартип идея берген деди. Бул кантип ошондо ал тарткан, ал жерде так конкреттүү. Анан бул идея албетте бизде, мен университетте окуп жүргөндө бир табышмак түзгөндө кулактандырууга ушундай жасаган элем, бир эжекен суранычы боюнча. Анан ошо экөө негедир дал келип калды. Сиз дагы ушундай кулак тандыр уу деп ушундай сүрөт тарткансызбы? Кулак тандыр уу деп буларга биз баягы мен табышмак жазып бергем. Кулак анан тандыр деп жооп, анан кийин уу деген 3 табышмак жазып бергем, ошого туура келген. Тартып көрсөтүңүзчү мага. Мына кезде мен өзүм суроо берилип атканда кезим экен, кулак, бул жерде тандыр, анан бул жерге баягы уу деп созулма уу. Жооп кабыл алынат. Эми туура жооп видеосун кайра көрөбүз. Эми бул суроонун жообун айтайын. Ырысбай Абдыкадыров баягы планшетти алып келгенде үстүнө тамга менен эмес, сүрөт тартып коюптур. Кулактын сүрөтүн тартыптыр. Тандырдын сүрөтүн тартыптыр. Анан жыландын сүрөтүн тартып коюптур баягы алярга. Түшүнүктүү болду да. Кулак, тандыр, уу деп. Ушундай бир гудул философ болгон ал киши. 2-0 эсеп, жооп туура.
Oyun улантылат 3-раундга старт беребиз анда. 3-раунд. Üçüncü раунд. Талабек Касымов Араван районунан сизге каршы суроо берет. Суроо. Археологдор түндүк тараптагы түбөлүк муздардын арасынан миңдеген жылдар мурда өлүп калган мамонттардын же байыркы доордогу жаныбарлардын сөөктөрүн табышканда аларды абдан этияттык менен изилдешет экен. Бирок акыркы жылдары бул табылгалар илимпоздор үчүн гана эмес, балким башка адис ээлери үчүн дагы мындай бир ойлоно турган маселе болуп калды да. Айрым учурларда адистер бул чоң коркунучтун булагына айланышы мүмкүн дейт экен. Сиздерге суроо. Муздардын арасынан табылган ошол байыркы доордогу жаныбарлардын адамзатка кандай коркунуч туудуруп калышы мүмкүн? Кетти минута. Оору болушу мүмкүн да, жаныбарлар ошол мезгилде. Бирок алар илимпоздор үчүн эмес деди го, илимпоздор дейм. Врачтар үчүн деп атам да. Себеби баягы Коронавирус деле немелерден жаныбарлардан жугутпайбы бизге мисалы. Бир вариант, дагы башка вариант. Кино жаатында, балким иллюстрациялык жаатта бир ошентип эме кылышпайбы. Немелерди башкача образда берип атабыз дейт коймун. Муздарды көп жарып кайра суу ташкан ошол нерселерге алып келбейби? Балким эме потепление болгон ысуудан муздар эригенде дагы. Себеби муздарды жарып алып атышат да. Илимпоздор эмес деди го эми дагы. Археологдор адамзат үчүн дедим эле да. Мындай жалпы илимге алар байланыштуу. казып ала берсе, бирок чындыгында казып ала берсе, баягы муздар жарылып, эми адамзатка коркунуч туулушу мүмкүн дагы. Бул экинчи вариант дагы. Ага дагы кимдерге зыян тийиши мүмкүн? Бул пилдерге окшогон сөөктөр кымбат баалуу эмеспи? Эмелерди түндүк муз океан тарапта эмелер барбы? Ошондо пингвиндер же эме агаюуларбы? Ошолорго эле жан агаюуларга кайра жаныбарларга Токтоттады. зыян эмеспи? Калича айым ким жооп берет? Урматтуу алып барчу биздин команданын атынан Эркайым жооп берет. Эркайым Сапарбекова. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча бул врачтар врач адистигиндегилерге анан жалпы адамзатка коркунуч дегенде ошол сөөктөр менен кошулуп оорулар чыгышы мүмкүн деген ойго келип атабыз. Вирустар ар кандай ал баягы муз болгондо тоңуп калат дагы билинбейт. Ал эми аны алып чыкканда балким ошол ар кандай вирус оорулар тарашы мүмкүн. 3-0. Жооп туура. Себеби байыркы вирустар жана бактериялар муну зомби вирустар деп коет экен. Түбөлүк муздардын арасында 50 000 жылга чейин тоңуп жата берет экен да. Анан муз эрип, баягындай табылгалар болгондон кийин алар активдешип, ойгонуп мындай айтканда адамзатка коркунуч туудуруп коюшу мүмкүн экен. Зомби вирус деп аташындай ат берип коюптур буларга термин. 4-чү раундга старт берет. 4-чү раунд. Сентябрь айында команда ойногон. Өтө ири эмес, бирок чоң айырма менен команда жеңилип калган. Ошол маалда. Азыр эми бүгүн абал азырынча жакшы. Нурбек Стампулов Ала Бука районунан силерге каршы суроо берет. Википедиядагы маалыматка ылайык 1846-жылы Россияда бир аталыштагы камсыздандыруу уюму түзүлгөн экен. Камсыздандыруу уюму. Анын ураны күйөм, бирок күлгө айланбайм деп аталчу экен. Жанам же күйөм, бирок күлгө айланбайм. Урматтуу билермандар, бул уюмдун аталышы бир жаныбардын логотиби менен дагы мындай козулуп турат экен да. Сиздерге суроо. Ал уюмдун логотибинде кайсы жаныбар болушу мүмкүн? Кетти. Феникс экинчиси жанагычы түндө жанган не болот эле, бизде жылдыз курт деп коет. Экинчи вариантка. Светил жокпу? Бул экинчи варианты дагы. Экинчи варианты дагы. Менин оюма тоз келиптир. Тоз. Анан дагы күйөм, бирок күлгө айланбайм деген. Мен жарганат деп ойлодум. Жарган. Бирок күйөм, бирок күлгө айланбайм деп атат да. Анан мындай жалын газ эсиме келип элестептирем. Ошондо бул страховой компания деп атат да өзү. Бир жаныбардын деди. Жаныбар деди. Балким баягы сууда жашаган эмеспи? Скатпы. Гүл эме болбойт го.
күйбөйт башкача айтканда. аба электр балыгыбы? электр скаты деп коет да. Ал деле болушу мүмкүн. Ал деле болушу мүмкүн. Ооба. Күйөт бирок. Ооба. Эмне болушу мүмкүн? Андан башка да токко байланышкан мындай күйө турган эч нерсе жок. Өз алдынча күйүп кете турган Жок эч го. эффект жок немелерди. Дагы Жаныбарларда. бул Билбейм. деме өзү бул камсыздандыруу экен да. Кайсы бир нерседен деп бербедиби? Жок, Жаныбар жаныбар деп деди. айтты. жаныбар деди, канаттуу деди. Эми жаныбар бар кете берсе керек. Жаныбар деди. Сен канаттуу десе так ачык айкын болуп калат да. Ошондон эмеге Феникс деп Алар коебуз. токшойбуз. Калыч айым ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, буга биздин жаңы оюнчубуз Таныруу жооп берүүгө аракет кылып көрсүн. Үнөн пайдаламайсыздар, Жок. Жакшы, азырынча. Таңнора жооп береби? Таңнора жооп бересиз. Логотипте кайсы жаныбар болушу мүмкүн жана эмне үчүн мынтип аталып калган бул компаниянын ураны? Урматтуу алып баруучу, биздин команданын ою боюнча бул Феникс кушу деп деген ойго келдик. Себеби Феникс кушу жана өзүнүн күйүп көлүнөн кайра өзү калыбына келген куш катары билебиз. Ошон үчүн Феникс кушу деген жоопко келдик. Жооп кабыл алынат. Демек сиздер жаныбар десе куш. Эми албетте ал жаныбарлар дүйнөсүнө кирет, куш деле негизи. Туура жооп. Эркайым талкуу арасында бул сууда жашаган жаныбар эмеспи деп бир мындай чертип өтүп кетти. Бирок ага терең киришкен жок. Азыр мен сиздерге логотипин көрсөтөйүн, Бул Саламандра. Саламандра деп аталат экен бул камсыздандыруу уюму. Себеби Саламандра чындыгында эле мындай күйбөйт экен да. Ушундай бир териси ушундай экен мунун. Сууда да курактан көрөк сууда жашайт бул. Саламандр деп бут кийим да тигилет, калчайын билесиз, Саламандр деп аябай мода болгон бут кийим. Азыркы күндө дагы Саламандр бут кийимдери аябай сапаттуу деп эсептелет. 3-1 команда бул раундду телевизорго берди. 5-чи раундга старт берет. Сөз кезегим болсо, биз дагы бир жаңы оюнчубуз Нурбүбү Курстанбек кызына беребиз. Нурбүбү, маана кандай? Жакшыбы? Ооба. Активдүү болуңуз. Кыргыз тили жана адабият сабагына мугалим болуш керек. Ильяс Эркеев Манас шаарынан силерге каршы суроо берет. Иштегенсиңер канча болду, Нурбүбү? Бул кесипте. Быйыл 2-нчи жыл. Быйыл 2-нчи жыл, Учурда эми быйыл апрелде, айрыкча апрелдин аягында мугалимдер аябай байыт деп бүтүп атабыз. Капка салып кетет акчаларын деп. Жардам беребиз, эгер оор болсо көтөрүшкөнгө. Ильяс Эркеев дарыгер, Билерман Ордодо бул Ильяс мырза жаңылбасам 10 жыл мурда ойноп кеткен. Нидерландияда X-тин урматына арналып жылына март-май айларынын аралыгында мамлекеттик деңгээлде иш-чара өткөрүлөт. Жана бул иш-чарага катышуу акысы болжол менен 20 евродон 140 еврого чейин бааланат экен. Иш-чарага катышкан адам ушунча акча төлөп кирет экен. Өткөрүлгөн иш-чаранын жыйынтыгы боюнча Нидерландия өкмөтү болжол менен 87 миллиард евро пайда табары айтылып келет. Тарыхта белгилүү болгондой, 17-нчи кылымда X-тин баасы бир кымбат үйдүн баасына тете келип, дүйнөлүк резонанс жараткан. Дүйнөлүк экономикалык толкунда X Нидерландиянын экономикалык жана эстетикалык символу деп айтылат экен. Сиздерге суроо. Кеп эмне жөнүндө? Бизден эме бар, туура жооп бар. Ким жооп берет? Капар жооп берет. Капар. Урматтуу алып баруучу, бул албетте дүйнөдө жалгыз өлкө бар. Жоо газын көлү менен сыймыктанган жана ошондон киреше тапкан. Анан биз тарыхта билебиз, бул жоо газындын кайсы бир учурларда буларда валюта катары дагы колдонуп, абдан баалуу болгон. Бул албетте X жоо газынын гүлү. Демек бул кандай иш-чара деп ойлойсуз? Бул ошем жоо газынын гүлүн көрүү, анан баягы сатып алышат. Жалпы бизде Айгүл гүлү сыяктуу фестиваль болот го, аларда дагы ошол сыяктуу фестиваль болот. Демек Нидерландияда сөз жоо газын же тюльпан фестиваль жөнүндө болуп жатат. Туура. 4-1 команда дагы бир минутта үнөмдөп калды өзүнө.
Азырынча абал жакшы. Биз болсо 6-раундга старт беребиз. Нургүл, сиз ушу тюльпан болуш керек деп аттыңызбы мен окуп атканда же кандай? ооба ойладым. Тюльпан дедиңиз. Тюльпанды жактырасызбы негизи гүлдү? ооба. Жок азында. Шотман Абдуалимов Лейлек районунан силерге каршы суроо берет. Суроо: кээде машыктыруучулар футболчуларды талаага оюндун эң акыркы секунддарында, көбүнчө 90 минутадан кийин чыгарышат. Айрым тренерлер ушундай кылат, байкап көрсөңөр. 90 минутадан кийин сен чык деп чыгарышат. Айрым учурларда мындай оюнчу топко тийүүгө да үлгүрбөй калат, теппей да калат. 3-4 минутадан кийин беттеш жыйынтып алат. Мындай алмашуулар адатта пенальтилер сериясына даярдык көрүү, жаракат алган оюнчуну алмаштыруу, жаш футболчуга дебют берүү же убакытты чоюу сыяктуу түшүнүктүү себептер менен да байланыштуу. Бирок кээде машыктыруучу оюнчуну таптакыр башка практикалык жактан маанисиз көрүнгөн максатта дагы чыгарышы мүмкүн дейт. Сиздерге суроо: бул кандай максат? Анда кетти минута. Көңүлүн буртур эмеспи? Каршылаштардыңбы? Мүмкүн эми бул баягы бул чыкканда алмашкандан кийин бул эч кандай командага пайда деле келтирбейт экен да. Балким бул психологиялык басым эмеспи? Жаңы оюнчу чыкты, жаңы дем бар деген бир аз моралдык басым. Балким баягы күчтөнүп турган учурда баягы токтоткондо алар бир аз мындай токтоп күтүп алышат да. Эмесин жоготот да. Формасын жоготот. Ооба, бир аз даяр. Анан баягы сен контракт төлөдүң, баары ойнош керек деп билет түзөрүп чыгыш керек эмеспи? Эч кандай практикага пайдасы да жок экен да. Жөн эле эмнеге чыгарышым ошол психологиялык басым эле окшойт. Дагы Эгер наркы командасы алсыз болсо баягы күчтүү оюнчуларын деле чыгарбайт го. Аягында ойун баягы бүтүп атат, бул чыккандан кийин бир аз болду. Даже булар чыкпай эле жеңип койду дегендей ой эмеспи деп атам да. Күчтүү оюнчуларсыз эле рекламага, жарнамага тийишеси жок. Мен да ошентип ойлоп атам да, рекламага, жарнамага тийишеси жокпу? Аягында ошол чыккан оюнчунун эмесинде, кийиминде же бир нерсесинде эме жокпу? Мындай логотип, бир эмелер. Торговый. Башкаларда деле болот да, формаларда. Башка компанияларда иштешеби, мисалы. Жана психологиялык немеге. Команда убакыт аяктады. Футболдун эң эле мыкты күйөрманы катары буга Эркайым жооп берет. Эркайым күйөрманбы? Агай эме шылдыңдап атат. Кандай максат менен эч топ теппесе, башка болбосо эмне максатта чыгарып берет футболчуну? Ошол каршылаштары баягы чуркап алардын формасын жоготуу максатында, алардын көңүлүн бөлүү максатында ошол жаңы оюнчуну чыгарат деген ойго келип атабыз. Каршылаштардын оюн бир азга болсо дагы көңүлүн бурдуртуу, анан алар баягы мисалы чуркап бараткан жерден бир аз токтоп, формасынан чыгып калышы мүмкүн деген ойдо. Жооп калды. Темптен түшүп. Туура жооп. Негизи футболчуларды клубка бир келишим негизинде алат. Туура калчайым. Ал келишим, ал киреше. Оюнчунун келишиминдеги бонустук шартты аткаруу үчүн көптөгөн футболчулардын келишиминде матчтардын саны, оюндардын саны боюнча премия каралат. Калчайым. Атайын премия каралат экен да. Эгер оюнчу белгилүү бир сандагы беттешке катышса, клуб кошумча акча төлөйт экен. Ошондуктан машыктыруучу кээде оюнчуну акыркы секунддарда талаага чыгарып, расмий түрдө ал оюнга катышты деп эсептейт экен да атайын. Мына ушул максатта акыркы секундаларда, минутларда чыгарып коет экен. 4-2 эсеп. 4-2. Оюн улантылат. 7-раунд. 7-раунд. Блиц. Мен жакшы көргөн, командадагы жаман көргөн же жакшы көргөн. Раунд 3, суроо 20 секундадан. Команда даяры? Биринчи суроо Нурай Мусаева Токмок шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Антарктидада ушундай бир дарыялар бар экен. Мен сиздерге ушул дарыянын сүрөтүн азыр көрөсүздөр, мынакей. Пейзаждуу дейлик.
реалдуу эле мындай сүрөткен. Антарктидада ушундай болгон кызыл дарыя бар. Бир караганда туш тарабы муз болуп турса, мындай кызыл түстө дарыянын болушу дагы таң калыштуу. Сиздерге суроо, бул дарыя эмне үчүн кызыл түстө болуп калган дейт. Кетти 20 секунда. Талкуулай берели. Бул жерде эме да. Башка дагы нерселер бар дейсиңби? Менен балырлар бар. Өлгөн эмелер, акылалардын эмелери, кандары деп Жөн эле бир 600 болсо балким кандар толуп калган. Эрип атат. Эмелердин агайлардын кандары эрип атат. Антарктида болсо ким жок мамонттар. Сен эме башкага өтүп кетпей, оюңдагы кымга токтогуна сага берем. Ким жооп берет? Бирөөнүкүн айтпай. Неме Өзүңүз жооп бересизби? жаңы оюнчусу Нурбүбү жооп берет. Нурбүбү. Сизден бир маалымат алайлычы, Нурбүбү. Урматтуу алып баруучу, биздин команданын ою боюнча суунун курамында темир көп болгон үчүн. Эң сонун маалымат алдым. Жооп туура. Биринчи суроо команда тапты. Эми экинчи суроо Аруке Эргешова Сузак районунан силерге каршы суроо берет. Анын атасы жергиликтүү полициянын башчысы болуп иштеген. Ал эми апасы атасынан 15 жаш кичүү болгон дейт. Анын абдан алсыз, арык болуп төрөлгөнүнө азыр ишенүү кыйын. Сөз дүйнө жүзүндө ушул наамды номинацияны 7 жолу алган ким жөнүндө болуп жатат. Ушул наамды 7 жолу алган дейт. Кетти 20 секунда. Чоң экен да. Бул негизги вариант, башкасы дагы айтпачы. Усейн Болт эмеспи? 7 жолу баягы рекорд койгон эмес беле ал? Месси канча жыл алтын болгон? 7 жолу. Кандай жол? Же Мухаммед Али 7 жолу чемпион болгон эмес. Ошондой бир чоңураак. Бул кичинекейинде өтө алсыздап деди. Жекечен кайра кичинекейинде помпойгон бала болгон да. Ошондо кичинекей. Ким? Калычайым. Америкалык инсан жөнүндө сөз кетип атат. Америкалык инсан. Бүгүнкү күндө аябай белгилүү, өтө белгилүү. Айтып атпаймынбы? Арык дегенге эч ким ишенбейт. Бул кичинекей арык болгон дегенге 7 жолу номинацияны жеңип алган. Номинациянын атын айтсам, мен жооптун жарымын айтып койгон болом да. Ким жооп берет, Калычайым? Капар мырза жооп берет. Капар. Урматтуу алып баруучу, албетте бизде көп сөздөр чыкты, бирок биздин оюбузча бул Кассиус Клей же Мухаммед Али. Же деген. Экөө бир да. Болду. Сори. Оюн башка кетти. Түшүнүктүү. Мухаммед Алинин атасы полиция башчысы болуп иштеген тууралуу маалымат сизде бар. Тилекке каршы жок. Мистер Олимпия деген номинацияны уккансызбы? Мистер Олимпия ооба. Демек, бул ким болушу мүмкүн? Бул Шварценеггер бу. Арнольд Шварценеггер жөнүндө сөз болду. Урматтуулар. Австриялык эле кой. Арнольд, ал учурда америкалык да, бул губернатор да болду, актер, Голливуд жылдызы болду. Сиздерге кичинекей кезинде сүрөтүн бир көрсөтөйүн. Мынакей. Ушул кичинекей жигит. Ал эми кийин болсо, бул ким болду? Бул гигант болду бул. Мынакей. Экранга да батпай калыптыр. Мына ушул Арнольд Шварценеггер жөнүндө сөз кетти. 8-чи раунд. 8-чи раундга старт беребиз. Үчүнчү суроо Роза Базарбаева суроосу калып кетти. Аны силерден кийин команда берилет, эгерде билесизге туш келсе. Биринчи раунд Арген Абдиназаров Кадамжай районунан силерге каршы суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. Альбер Камью деген белгилүү футболчу кедей үй бүлөдө төрөлүп өсүп, футболго кызыкканына байланыштуу бир гана ушул позиция оюнчусу болууну максат кылат. Мен ушул позицияда ойнойм дейт экен да, кичинекейден баштап. Демек, ал кайсы позицияны футболдогу материалдык жактан өзүнө пайда алып келет деп тандаган. Мен ушул эмеде ойносом, мага материалдык жактан пайдалуураак болот деген. Ким болушу мүмкүн бул? Кетти.
ооба себеби бут кийимге бут акчасы кийимде жеткен эмес акчасы жетпей баягы ары бери жүгүргөндө кроссовка алмаштырбасын деп тура эле ушул. Дагы башка ойлоп көрбөйсүз, бекер дагы отурбайсыз. мага эме деп атпайбы, акча алып келген ушул позицияда турса мага акча алып келет деп ойлоптур да. Көбүрөөк гол киргизсеби? Көбүрөөк гол киргизиппи? ооба. А бирок эми гол сөзсүз түрдө кирет деген эме жок да. Мындай гарантия жок деген. Дагы Кандай позициялар бар? Коргоочу бар. Коргоочу, чабуулчу бар, чабуулчу. коргоочу бар, чабуулчу бар. Ортоңку коргоочу, ортоңку чабуулчу чыксасы 11 адамга жетиштүү эле. Бирок эң Мен 3 жыл немени билет экен позицияны, чабуулчу, коргоочу, дарбазачы. мен тренер да. Көп акча. Ошол неме өзүнүн немесине, бюджетине эң эле ошо дарбазачы эле болуш керек. Эркайым. Ошондой Ошол позицияңда кармап туруп, башкага өтүп кетип калган, анан кийин жарым ортоң коргоочу, жарым коргоочу, жарым баштап чабуулчу. Баягы кайсы ойносо дагы эме деп коет. Өзлөрү реклама кылыш үчүн бут кийимдерди алдын ала бекер беришкен го бирок, Мүмкүн. жок бул кичинекейинде кыялданып атпайбы? Калычайым. Эме бул суроого ошо футбол сүйүүчүсү Эркайым жок берет. Эркайым, бул кайсы позицияны тандаган? Альберт Камио. Биздин команданын ою боюнча бул дарбазачы болгусу келген. Себеп? Себеби ошол кичинесинде балким бут кийим алганга акчасы жок болгондуна байланыштуу. Эгерде чуркай турган болсо, бут кийим керек да, кроссовка. Ал ошол эмеси жагдайы жок болгондуктан дарбазада туруп тосуп ойной берем деген болушу мүмкүн. Чөктө жооп кабыл алынат. Бирок кроссовканын акчасын клуб төлөп беришин сиз билесиз. Эми кичинекейинде ошентип ойлонушу мүмкүн дегеним го. Психология калыптанып калган да. Калча айым айтты, бул гол уруучу позицияга өтүп алышы мүмкүнбү деп. Себеби бир голго $100,000 чейин төлөгөн учурлар бар. Туура жооп. Мага бербей эле калат. Бул футболчу өзүнүн көз карашына ылайыктап дарбазачы болууну тандап алган болот. Жооп туура. Эркайым аябай адреналин мындай козгоо бердиңер окшойт. Туура эмес болуп калса балеге калдым депчи. Дарбазачы болгон себеби бут кийим эконом болуш керек, көп чуркабайт. 5-3 эсеп, 5-3. Давлениясы 120 болсо 121ге чыкты окшойт. Эркайым давлениясы. Ойнончат 9-нчу раундга чыкты. Раунд. Эки жаңы оюнчу Нурбүлүм менен Танура жолдуудай көрүнүп атат мага. Бирок бир нерсе деш кыйын, эми оюн бүтө элек албетте. 5 бирок команда үчүн жакшы көрүнүш. Бехрус Бердалов Ташкенттен сизге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Садыриддин Айнинин романында качып чыккан кулдар эң жерде кездешет. Билектеринде бирдей жарааттар бар. Кулдардын. Качып кеткендерди тапкан адам бул жарааттар атайлап жасалган деген жыйынтыкка келет. Сиздерге суроо. Бул жарааттар кандай максатта жаралган? Кетти минута. Неме кишендечи мына кишен чыкпайт го. Ошондо мына колун сындырышып, мына али көбүнчө кинолордо бар го, мына бармагын мыналар сөөктөрүн сындырышып туруп анан кийин чыгарышат го. Ошондой эмеспи? Болушу мүмкүн. Бул эң негизги карап. Негизги жараат деп атат, бирок жараат дегенде эми кандай жараатты айтып атат? Мындай кесилген эмеспи? Ошо кишенден чыгарып Өздөрүнүн колун сындырып анан чыгарат да кишени. Сөксө гана чыгат. Бирок Садырдин Айны кайсы мезгилде жашаган, ошол кезде кишен бар беле жок беле деген дагы неме бар да. Дагы кандай болушу мүмкүн? Колдор атайын жаракат деген мындай Бул бир вариант болду, колун сындырат өзү деген, мындай узун тумдаган алакандарын чыртып тутуп алып окшош болуп калышы мүмкүн, мындай болуп. Балким. Же балким мындай колдорунан олардын дагы Садырдин Айны бирок эски, мына манжалары менен болушу мүмкүн эмес? Буларга неме кылган эмеспи мындай? Мындай белги салып тамга басып койгон болсо, мисалы, ошо мөөр басып койгон болсо, мындай клейма кылып коет го. Кул деген сыяктуу. Ошону кырып, мынтип кесип салышкан эмеспи? Жаратты атайлап ошону кырдырып эмеспи? Качып чыкканда. Кул экенибизди билип албасын деп. Болушу мүмкүн. Толук Убакыт албайбызбы? Эчкөсүн, өзүңүз эмес. Башка варианттар чыгабы, чыкпайбы? Сиздике чыгат. Убакыт аяктады. Калычайым. Убактыбыз бар эми. 2 мүнөтүбүз бар. 2 мүнөтүбүз бар. Жооп бересиздерби же үнөм аласыздарбы? Бир мүнөттүк үнөмүздү алып көрөлүчү, бекер калып кетпесин.
Ого, Баягында калып кеткен 2000. албетте ишенимдүүлүк эң жакшы сапат. Ооба да эми дагы бекемдеп коелу деген ой бар Кетти да. минутта бонус. Дагы башка варианттар сунуш койгула. Жок, айтып келе. Болгула. Ал Неме? Жок, мен адамдар мен өзү суроонун кичине түшүнбөй калдым да, башка адамдар көргөндө деди. атайын Атайын кылгандыгы кылгандай- билинет. Билинет деди да. Ошо булар эки мисалы үчүн ээн талаада кулдар жолугуп жерлерде калса дейт. дейт, алардын билектеринде дейт бирдей жарааттар бар экен дейт, Атайын билектеринде кылгандыр дейт. билинет. Анан сырттан караган адамга булар атайын жасалганы билинет дейт. Билек дегенде мына жер болот. Ооба. Анан мына бирөө сындырып. Жок эми кишенин эрин жейт да. Анан күчкө салганда мына билек кошо кырып чыгып кетет. Балким дагы башка суроо неметер бардыр, балким мен түшүнбөй калып аткандырмын. Мен өзүм оюм чаңылап эле сердирип турган Балким жокмун. алардын ушундай эле билдирген бир белги бир нерсе. Мен да ошентип ойлоп атам да, Кул бир деди, кул качкын. Кул деди. качкан Кулдар. мындай клеймо Кулдай жок экен да, мен ошону эми ойлоп атам да, белги салып койгонбуз ушуну кырып сырып мындай кылбайбы. Бирок өчүрсө деле билинип калат экен да, баары кул деп өчүрдү деп а. Калычайым. Урматтуу алып баруучу, эми биз суроого жооп берер алдында мүмкүн болсо бир жолу суроону кайталап коесузбу? Бир жолу кайталайм. Садриддин Айнинин романында жазуучу качкан кулдар ээн жерде кездешип атат. Билектеринде бирдей жарааттар бар. Качып кеткендерди тапкан адам бул жарааттар атайлап жасалган деген жыйынтыкка келет. Силерге суроо, бул жарааттар кандай максатта жасалган анда? Ким жооп берет ошондо? Жана түшүнбөй калыппыз суроону. Дагы бир минутка кеткенбиз онда. Биз жана суроону бир аз түшүнбөй калыптырбыз. Дагы бир минутта берет экенсиз бизге анда. Кайталады болду. Үнөмдүбү? Ооба, Ушун менен силерди үнөм Түгөндү. кетти. кетти. Эжеке ал жерде кайра аркасынан эле кул барып турду, ошондо турабы? Алар тапкан адам дейт. Алардын билегиндеги жарааттын атайлап жасаганын мен азыр деле бирок ошондой эле түшүндүм. Мен кайра оюма кайтып немеге өтө баштадым да. Баягы жаратсыз белги кулдарды камашкан эмеспи? Ушундай нерселер жокпу? Баягы кандай жаратсыз? хикаяларда окуяларда деле болот эле го. Мисалы бир жерден жарата алгандарды кайра кошпойт го сапка, ушундай сыяктуу эмеспи? Ооба, бир жери кем же бир оору жугуп калат дегендей. Кайра албайт да, башкача айтканда эл адам катары Адамдарга кошпойт. Кул бирок Эли буларды иштетет да, оң колунан мисалы жаракат алса, аны кайра иштете албай калабыз дегендей максатта кошпой койбойбу? дагы Анда кайра кайтып барбаш үчүн окшойт да, эжеке. кайтып барбайсың дагы эле. Артынан кууп келгенде алып кетет да, эжеке. Ошондо Ошо балким бир жерин атайын өзүлөрү сындырып, ошо Калычайым, үнөм бүттү. Дээрлик 3 минута берилди. Ким жооп берет? сен жооп бересиңби? Макул, Эркайымга берип көрөйүнчү. урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча ошол алар атайын өзүлөрүнө жарат келтирген себеби балким ошол бир жери денесинде бир кемчилик, бир жарат болсо, кармалган кулдарды кайра алып кетпеши мүмкүн да, аркасынан кармап келген адамдарчы. Себеби элдерде түшүнүк болушу мүмкүн. Бир жери кем, денесинде бир кемчилик бар адамдарды ошол кошушпайт да, иш кылдырышпайт. О кошушпа, адамга санына кошушпайт дегенди жооп катары алып берсеңиз болот. Бул 3-чү минутадан кийинки пайда болгон идея деп билип атам. 2-чи минутадан кийин кандай идея пайда болду эле Калычайым? Андан кийин жанагы колдорунда кул деген белгилер бар окшойт, ошону өчүрүшкөн окшойт деген идея пайда болду. Ай. 2-чи минутадан кийинки идея, телекөрүүчү күткөн идея жооп болчу Калычайым. Кулчулуктун белгилери бар эле буларда. Себеби мурдагы учурда байлар кулдарына мөөр койгон, колдоруначы. Белги менин кулум, тигинин кулу, анын кулу деп. Ошолорду өчүрмөкчү болуп, булар колдорун шыкалап, бычактар менен ар нерсе кылганда бирдей жарат деп атпайбы? Ай. Көп убакыт алганда кээде зыян, Өзүчү көп неме дагы эметет, Бехруз Бердалов телекөрүүчү тарапка бир упай алып келди. Эсеп болсо 5-4. Бирок дагы деле команда алды да. Жеңишке бир кадам турат, бир кадам. 10-раунд. 10-раунд.
Таласбек кызы Дурия Кадамжай районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Осман империясы дүйнөнү аскердик күчтүүлүгү жеңиштери менен гана мындай белгилүү болбостон, укмуштуу да маданияты менен дагы белгилүү. Бул Осман дөөлөтү убагында ар бир айыл шаарларда ушундай бир таштар болгон. Мен ошо таштардын сүрөтүн силерге көрсөтөйүн азыр. Ушундай таштар болгон ошол Осман империясынын айылдарда, шаарларда атайын курушкан экен да, ушундай таштар жасашкан экен. Бул таштары жерден орточо 1,5 метр бийиктикте жайгашып, 1,5 метр бийиктикте жайгашып, көчөлөрдө, суу булактарынын жандарында атайын куруп коюшкан экен. Эми силерге суроо, бул таштарды кимдер үчүн жасашкан? Кетти минута. оор жүк көтөрүп келатканда ошого коюп эс алып анан кетишкен деген маалыматты уктум эле да. Жакшы вариант экен дагы. Эмне үчүн тепкич болуп атат бул жерде? Неге тепкич чыгат экен, Мисалы аткуатка чыккандабы же Эми ат мингенде ат арабага, каретага чыгыш үчүн эмес, ат суу булактарынын жанында дагы деп. маданият дегенде 1,5 метр дегенде атка чыгып, атка минүү турак логикасы жакшы экен да. Сууга эме дейт. Суу булактарынын жанында. Сен ал жерге Анан айланада дагы деген эжеке. Айланада дагы айылдарда деди, айыл шаарларда. кайра ошо мисалы ошол жерге барып токтоп туруп, баягы суу эме кылганда кайра түшөт да ошол эме менен эжеке тепкич менен. Да. Мындай бийигирээк болгондо жараша, балким мындай бир нерсе жылдыздарга байкоосо отурган бир бийиктик болушу мүмкүн эмеспи? Жөн эле бекер отурган сүйлөп турайын. Баягы неме Жылдызды карап коеюнчу деп. жарлыктарды угузуучулар ушунун үстүнө чыгып алып жарлык айтышкан эмеспи? Бирок суунун жан болуш деле Жарым метр дедим же, 1,5 1,5 болсо Почти мынча болот да. ушундай болот да. Мен бир алып ушул. турецкий хамамдардын ичиндеги атка минип кареталары деген. эркайнечке өз жок. Жок, өзүң алар. Маданият дагы дейбит. Карачайым, Өзү негизи мына эме бизде бүгүн Эркайымды аябай баптап, таптап келдик эле. Азыркы суроого дагы Эркайым жооп бергенге аракет кылып көрөт. Эркайым 1,5 метрге чейинки бийиктиктеги таш экен бул. 1,5. Сиздин боюңуз канча, Эркайым? 1,70. Сизден 20 сантиметр гана кичинерээк. Да? Мисалы. Урматтуу алып баруучу, биздин команданын ою боюнча бул ошол аттарга ат минүүгө ылайыкташкан таштар деп жооп беребиз. Себеби ошол атка минүүдө ташка тепкич аркылуу чыгып, атка оңой минүү, аттан түшүү, ат араба, ат. Ошо айымдар үчүнбү? Кыскасы ат арабалар жана аттар үчүн деген жооп. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Эми мен туура жоопту айтайын. Жаш балдар үчүн. Ордодо кимде эмне бар? Бизде ордонун өзүндө дагы айтылды эле, бир кичине маалымат угуп калгандай болду. Ошол жүктү көтөрүп келип атып, коюп, маданият атпайбы? Коюп анан суу ичип, анан дальше өзүнүн мындай ишин андан ары кеткенге деп ойлодук. Урматтуу алып баруучу, бул жерде эми башка бөтөн адамдарды, жолоочуларды ойлоп атат. Атайын Осман империясынын башчылары. Жолоочулардын баары кирип кетет ошол. Кары картаң, боюнда бар, жаш балдар, булар эс алууга, отурууга, ушул чыкканга, кыскасы баарына коюлган бир жардамчы нерселер. Туура жооп. Булар шаардын экономикасы үчүн, шаардагы бизнес үчүн, соода үчүн аябай чоң салым кошкон экен да убагында. Муну Айдай башында айтып атты. Көрдүңүздөрбү? Желкесине, жонуна оор жүктөрдү көтөргөн. Түрктөрдө буларды махал дейт беле. Оор жүктү эмне үчүн суу ичүүчү жерде деп атам, Эркайым. Түрк хамалчылары дейт экен. 5-5 болуп калды го. Эми сергек болуңуздар. 11-чи раунд, акыркы раунд, жебени айлантпайбыз. Өзү калды. Демек сиздерге каршы Кубаныч уулу Нургелди суроо берет. Кара Суу район тургуну. Юнус Билгенин мыкты мугалим деген китебинен алынган маалымат экен. Физик, математик, химик,
геолог жана антропологдон түзүлгөн бир топ изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн бир жерге барышат. Бир убакта жамгыр жаап кирет. Ал топ ошол замат жакын жердеги бир үйгө киришет. Үйдүн ээси аларга чай берүү үчүн бир жакка кетет. Отун алып келген дейлик. Бул учурда баарынын көңүлү мешке бурулат. Бүт илимпоздор да меш жерден 1 метр бийиктикте алдында тизилген таштардын үстүндө эле. Мештин эмнеге мындай курулгандыгы жөнүндө бир талкуу башталып кетти ал жерде. Химик айтат экен, адам мешти бийиктетип, энергияны төмөндөткөн. Анын максаты отту оңой жагуу болгон дейт экен. Физик айтат экен, адам мешти бийиктетип, конвенция жолу менен бөлмөнүн кыска убакытта жылуусун максат кылган. Геолог айтат экен, бул жер тектоникалык кыймылдардын аймагы болгондуктан кандайдыр бир жер титирөө убагында меш таштын үстүнө кулап, өрт чыгуу коркунучун азайтуу үчүн дейт. Математик айтат экен, мешти бөлмөнүн геометриялык борборуна курганы мынтип бөлмөнүн баарын бир калыпта ысышын ойлогон дейт экен. Антрополог айтат экен, адамдар илгери отко сыйынышкан, отту ыйык туткандыктан мешти бийиктикке курган дейт. Эми урматтуу билермандар, ошол учурда үйдүн ээси кирип келип калат экен. Үйдүн ээсине мештин мындай курулганын себебин сурашат экен, эмне үчүн мындай курдуң деп. Үйдүн ээси эмне деп жооп берген? Кетти минута. Мурда эме кылышкан го. Ташты ыстап го, Жанында таш ысыт дагы, анан кийин жылуулукту узагыраак сактап турсун деген эмес. Мурда жандай болгон го, сандалдар болгон го. Ушул максатта эмеспи? Түркия деле бизге жакын го. Ошол кышында атайын ошол жака отурушуп ысынышканда. Жок. Бул малким бул жерде жөнү жашоого жөнү татаалдаштырууга жөнү ушундай курулган деген эле логика болушу мүмкүн. Тамак болмокко баласы түшүп кармоо болбосун деп кичине балдар. Астына таштар деп атат да. Астына таштар тизилип дейт мынтип. Анан ошонун үстүнө меш курулуптур да. Анан баары үйдүн фундаменти курулуп баштагандан кийин кичине кеңирээк куралы деп ошонун ордуна койуп коюлат. Эле болуп калбайт а? Банально болуп калды. Мактанда банально эмес. Да айткылачы. Сиздер ошондойдо жашап калгансыздарбы? Сандал үй деп коет эле да бизде. Атайын бир чуңкур кылып туруп ошол жерге от жагышып, анан кийин кышында ошол жака үстүнө көрпөлөр жаап, анан буттарыбызды салып алып отурушу эле да. Биз эми кичинекейде көрүп калганбыз да. Деп атат да бул. Сен ошол таштардын жылуулугуна жылына отурасың, а үстүндө тамак бир нерсе кыла берет. Ушундай. Эч нерсе кыла албайбыз. Эч нерсе кыла албайбыз. Оналардан да Ала албайбыз. Бонустагы жок. Карачайым, маселе мештин бийиктигинде. Ким капар жооп береби? Капар мындай креативдүү жооп берсинчи кана. Капар. Мештин бийиктиги жөнүндө сөз болуп атса, эмне деши мүмкүн бул үйдүн ээси? Урматтуу алып баруучу, эми балким өзү башка ойду берген элем командага. Анан 1 метр бийиктеп турат. Анан бул менин оюмча, эми туура отура эмес билбейм, айтып кое берейин. Канчалык деңгээлде абсурд. Келген дагы бул жөнү тандыр деген. Жөнү тандыр деген? Ооба. Кадимки печканы айтып атасыз, Ооба, бул тандыр деген. 1 метр бийик болсо. Сен башка ойду айтып атылың го. Ооба. Тандыр менен башталып, тандыр менен. Демек сиз муну тандыр дейсиз. Ооба. Урматтуу алып баруучу, жоопту кабыл элексиз, байкашымча команданын мага айтсын деген жооп башка окшойт, ошону кабыл алыңыз. Жок, кабыл албай эле коюңуз. Макул. Команда жалпы мен ушул жоопко ынанышкан элем. Башында ошону бер деп күтүшкөн эле, анан кийин мен коркусам чыга албай. Бул биздин акыркы жооп, сиз кабыл алган акыркы жооп бул меш ошол жерге ыңгайлуу болгон, ошон үчүн курдум деген болду. Түшүнүктүү. Туура жооп. Труба жетпей калгандыктан атайын ушинтип таш менен көтөрүшкө туура келди деген. Труба жетпей калгандыктан ушундай ыңгайлуулукту тандап алдым деген. Урматтуу команда, урматтуу билермандар. Тилекке каршы команда эң акыркы раундда телекөрүүчүлөргө 1 упай менен жеңилип калды. Ай, өтө өкүнүп турам мен дагы бул жагынан. Эми бул оюн, урматтуу команда, Калчайым айтканда бардык суроолорду ойногон келди деп айтты. Семетей мырза, Сагым мырза экөөс сөз
урматтуу алып баруучу, мында тургандар кошулса керек. Оюн аябай сонун болду. Биз мына оюндан рахат алдык. Өзү оюндун табити, тартиби ошол да. Келген адам рахат алса, сүйүнүп, бул кээде албетте утабыз, утулабыз, кээ анда эмес, бирок оюндун татыктуу болуп, сонун болуп, ыраазы болуп, телекөрүүчүлөр да, биз дагы бүгүн көпчүлүгү мен үчүн да ушундай кызыктуу оюн болду. Биз да ойлодук, аябай сонун ой менен 3-0 чейин, 4-0 чейин барды. Бирок кээ бир учурда адам ушундай экенбиз, биз ийгилик болгондо тез өзү таштап жиберет экенбиз да. Бүгүн да команда бир аз ошондой болду окшойт. 3-4 раундтан кийин. Бирок жаңы команда мүчөлөрүнө да ийгилик каалайбыз. Команда күчтүү команда. Айрыкча бул жерде Капар мырза жакшы аракет кылды. Команда капитаны, бирок эң негизи оор жүктүү Тура вариантта жооп бергени, албетте бул Эрке айым аябай мыкты суроолорго жооп берди. Кээде Тура, көпчүлүгү анча Тура эмес, мыкты деп баласак болот. Ал эми мыкты суроолордун арасынан көп суроолор бериптир. Осман империясы тууралуу, бирок жеке мен үчүн ушул мисалы үчүн кыргыз белгилүү инсандардан Сыманкул Чокморов баарыбызга үлгү. Билесиздер, ден соолугу кыйналып, кыргыз элибизге эмгек жасаган. Ошол сыңар эле Арнольд Шварценеггер, билесиздер, бул саясатчы да болду, губернатор да болду. Жаш кезинде кыйналып, аябай бийиктерди багындырды. Бунун жакшы сөзү бар, фразасы: бүт ийгиликтер менин жүрөгүмдө деген сөзү бар. Ушул жүрөк аркылуу мен багындырдым дейт. Ошондуктан мен ушул суроону мыкты деп балайм. Рахмат. Семете мырза. Урматтуу алып баруучу, биз бүгүн команданын ушул премьер-лигага чыгышына өтө тилектеш болуп аттык эле. Негизи эле сиз жогоруда белгилеп өттүңүз, биз уже жеңиш камсыздалып калды эле деп ойлогонбуз, анткени команда 5-3-кө алып барып калды эле да. Анан ошол бир упайды алуу өтө кыйынчылык туудурду. Бул эми жеңилиш деп мен эсептебейм. Бул болгону бүгүн команданын баага ачылбады деп эсептесек болот. Андыктан кийинки оюндарына ийгиликтер каалайбыз. Калча айым мыкты команда түптөптүр. Мыкты күчтүү оюнчуларды кошконго аракет жасаптыр. Ош шаары экен, ошол Ош шаарын Токтош Абыкеев атын деген биздин телекөрүүчү видео суроо жөнөтүптүр. Биз башка телекөрүүчүлөрдөн дагы видео суроолорду күтүп калабыз. Бүгүнкү оюндун мыктысы деп ушуну таптык. Рыспай Абдыкадыров жөнүндө суроо, Рыспай Абдыкадыровдун генийлиги жөнүндө суроо бериптир. Рахмат. Калыч айым. Магистрлер айткандай баягы оюн ортосунда өздөрүн таштап беришти дегенге мен кошулбайм. Себеби мен команданы дайыма чогуу даярданып, башка оюндарга дагы барып жүргөн үчүн командада мындай бир ички бири-бирибиз менен болгон ички бир байланыш бар да. Мен команданын баардыгын ар биринин атып эле айтайын деген сөздөрүн, ойлорун көздөрүнөн билем да. Ошон үчүн эми мен болгону бул мындай да, эми бул оюн да. Оюн кээде бир суроо чечип калат, кээде таптакыр эле бардык суроолорду таап чыгып кетүү мүмкүн. Ошон үчүн биз бүгүн жеңилдик деп ойлобойм. Бул канчалык оюнга көбүрөөк катышып, жеңсек, жеңилсек дагы бул биз жалпы көрөрмандарга, мына билерман ордого ушундай оюн ойноп, салым кошуп, анан ушундай бир элге кызыктуураак бир оюн көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Рахмат. Кайсы суроо жакты? Бизге ушул Семетей мырза тандаган Токтош Абыкеев агайдын Рыспай Абдыкадыров жөнүндөгү суроосу жакты. Биздин командага мен өзүм эле жеметип койдум, сиз деле кошуласыңар ошого. Себеби Рыспай Абдыкадыровду баардыгыбыз билебиз, сыйлайбыз. Эми аны башка жактан дагы башкача өңүттө дагы таанытууга аракет кылыптыр. Ошол агайдын. Анда эмесе биз оюндун соңунда албетте шириндиктер менен жыйынтайбыз. Маанайды көтөрөбүз. Бар болгон шириндиктери студияга. Командага дагы бир жолу ийгиликтер каалайбыз. Кудайым буйруса, кийинки оюндарда бул команда сөзсүз түрдө ийгиликке жетет деп ишенебиз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассалому алейкум.